Assalamu алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жаңы окуу жылында бардыгыңыздарды билим күнүңүздөр менен, билим байрамыңыздар менен куттуктап, Сокулук районунда жайгашкан Орок орто мектебинин жалпы окуучулары менен жана биздин сүйүктүү эжелери менен жана төрүбүздүн куттуу коногу менен билимдүүгө дүйнө жарыкпы деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүнкү ушул коногубузду тааныштырып өтсөк, Алтын Доор коомдук бирикмесинин төрагасы Мухтар Атаналиев агабыз келген. Кош келдиңиз. Биздин баягы аталарыбыз, илим постор, окумуштуулар айтып калат, ушул билимди төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин алыш керек, анан башкаларга үйрөтүш керек, үйрөткөндөр кыйын депчи. Анда сөз сизден болсун. Биринчи, ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин келечек нээлери, урматтуу окуучулар, саламатсыздарбы? Мына кичине өзүнүн эмесин көтөрүп алалы. Мен өтө кубанычтамын, ушул сиздер менен Кудайга миң мәртебе шүгүр, ушинтип сиздер менен жолугуштуруп атат. Мындай келечектин нээлери, жаштар бар экенсиздер, биз кубанып турабыз. Көзүңүздөрдөн билинип турат, илимге болгон ынсарлыгыңарчы. Анан азыр мына агаңар айтып кетти, илимди төрөлгөндөн өлгөнгө чейин алыш керек деп. Демек бул адам бул дүйнөдө ошол канча жашаса ошончо окуп үйрөнүп билим алыш керек экен. Эми бул дүйнөдө канча адамдар жашап өткөн, бирок алардын ичинен эң эле акылдуусу, акылы кемел толугу бул пайгамбарлар да. Ошо пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтат да, илимдүү адам караңгыда чырак менен жүргөн дейт. Илими жок адам караңгыда чырагы жок жүргөн адамдай дейт. Ушул жерде баардык нерсе жатат. Эгерде адам илим алып, мындайча айтканда бул дүйнөдө кандай жашаса жакшы болот, туура болот, жана бир өзүнө керектүү жашоодогу илимдерди үйрөнсө кандай туура болот, эгер билип ала турган болсо, ал баягы элестетсеңиздер, караңгыда адам кетип атат да. Караңгыда кетип атканда, демек азыр бүгүнкү тил менен айтканда, мисалы фонарик деп койсок болот, же чырак деп койсок болот. Машина айдап кетип атсаңыздар, анын фарасы деп койсок болот. Эгерде ошол фараны өчүрүп кое турган болсок, же болбосо колубузда кетип аткан фонарикти алып кое турган болсок, биз алдыбызда эмне бар экенин көрбөйт экенбиз да. Аң дөңбү, чоңкурбу, суубу, эмне бар экен зымбы көрбөй эле сүзүп кете берет экенбиз да, өзүбүзгө кыйынчылыктуу болот экен. А эгерде биздин жарыгыбыз бар болгон болсо, машинанын фонариги бар күйүп тура турган болсо, демек биз алдыбызды көрөт экенбиз дагы, кайсы жака баратканыбызды билет экенбиз дагы, туура жүрөт экенбиз. Ошондой эле салыштырмалуу пайгамбарыбыз айтат, адамдын жашоосу да ушундай дейт. Ошон үчүн балдар бул илим алыш зарыл нерсе экен да. Анан мен дагы бир нерсени айта кетейин, мына бул жерде эже агайларыңар отурбайбы? Дүйнөдө мен билгенден бир да мугалим мындай. Окуткан балдарым жаман болсо мейли дебейт да. Окуткан балдарым жакшы болсо экен дейт. Бардык мугалим ушинтип ойлойт да. Мугалим эле аты болсо болду. Ошондуктан мен силерден бир чоң ушу көрсөтүүнүн башында суранычым да, эсиңерге түйүп калла. Эгерде кайсы бир окуучу мугалимдин айтканын эле жашоосунда аткарып кете турган болсо, ал сөзсүз жакшы жашоого жетет да. Сөзсүз туура жашоого жетет, бактылуу жашоого жетет. Ошон үчүн мен ушу кеңешим, ушул аалык, агайлык кеңешим ошол мугалимдердин айтканын уккула. Биз бир жолу айтабыз, эки жолу айтабыз. Ал эми мугалимдер силер менен күнүгө 10 жыл, 11 жыл мектепте айтып отурат. Ошондуктан ушу эң чоң кеңешим ушул. Биздин сүйүктүү эже агайларыбыз бар болсун. Баягы кээде бала тарбиялаш деле өтө оор. Кээде ар бир ата-энелер, кээ бир ата-энелер мисалы 5-6 бир баласына тарбия бере албай, ушул чачы тик туруп аткандар бар да. Анан ушул биздин эже агайларыбыз баягы чачы агарып атса дагы ушул балам, кызым жакшы болсун деп, булар окуп үйрөнсүн деп далалат кылып келет. Анда биздин окуучулардын оюн уксак бүгүнкү темада. Келгиле. Азыркы учурда биздин заманыбызда билим алуу абдан мындай жеңилдиктер бар. Бул билим алуу биздин эң төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки максатыбыз. Бул билим алып биз адам баласынын жашоосун дагы жеңилдетип, көптөгөн ачылыштарды жасап, мамлекетибизге жардам берип, мен ойлойм, кыргыз жаштары, кыргыз мамлекетинин жаштары, Кыргызстандын жаш жигиттери, уул кыздары билим алууга абдан ынтызар. Биздин жаштар билим алып, ушундай мамлекетибиздин өнүгүү өсүүсүнө мыкты деңгээлде салым кошуп, мамлекетибизге чоңдогон көптөгөн салымдарды кошуш керек. Бир аксакал бир атанын айткан сөзү бар да, ушул
ушу көлгө барсам ошол аксакал айтып калды. Азыркы жаштар мындай окубай калды дейт да. Анан алар баягы ошол күнүгө 19 чакырым ары, 19 чакырым бери басып, жөө жалаңдап, эки чокойубуз бар дейт, эки чапаныбыз бар дейт. 14 киши билим алганбыз, жер тилөдө жашап дейт да. Анан азыр мындай сонун мекемелер жылуу кышында, жай кысым болсо салкын жазында. Анан азыркы жаштар жакшы билим албай атат, ата-энесинин айткандарын көп деле укпай калды деп атат да. Ошого кандай кошуласың, кошулбайсыңбы? Мен буга толук кошулам, себеби азыркы жаштар көбүнесе уюлдук телефондорго кызыгышып, мындай китептерди мурун биздин ата мындай ага эжекелерибиз, ага эжелерибиз китептерди окушкан. Ал эми азыркы биз анча китептерди окубайбыз деп айтсам болот. Уюлдук телефон менен дос болуп калдык. Ошондой десем да болот. Бирок китеп окуганга аракет кылышыбыз керек. Биз эң биринчиден бул китеп момдай деген сөздөр бар. Акылмандардын китепти сатып аласың, акылды сатып ала албайсың деген. Ошол бирок китепти сатып алабыз, китептен акылды алабыз да. Ошондой эле китепти көп окуса дейм. Баракелде. Бир кол чаап коелу мынакей. Керемет сөз. Жараткан ыраазы болсун. Ушинтип билим алып, келип мынакей тажрыйбасын бөлүшүп, сиздерге буюрса сабак берип атат. Анда эжелердин оюн уксак. Келиңиз. Эми азыр мына ушул көрсөтүүдө бул жерде биздин мектептин окуучулары олтурат, мына мугалимдер олтурат. Мен Досматова Гүлнара Алиевна орус тили предметинен сабак беремин. Бул жерде мектепте албетте биринчи даражада тарбия, анан билим бергенге мугалимдер аракет кылып, өз күчтөрүн жумшап, жаш жеткинчектерди тарбиялап келебиз. Эми тарбияга, билимге келсек, мына көрсөтүүнүн аты дагы эмне экен? Билимдүүгө дүйнө жарыкпы деп. Окуучулар албетте азыр мектепке жаңы окуу жылы башталды. Мына жаңы күчтөрүн топтоп, билим алганы келишкен. Албетте билимдүүгө жол жарык, жол кенен. Кыргыз эли улуу байыркы элдерден болот. Ата бабаларыбыз өздөрүнүн жүрүм туруму менен, акыл насааты менен, ой пикирлери менен балдарды тарбиялап келишкен. Балдарыбызды тарбиялоодо алар макала каптарга да жакшы орундарды беришкен. Мисалы, жети тилди сүйүбөз, жети атаңды билибиз, ак калпагың кийибиз, ата энеңди сүйүбөз деген сөз эле канча тарбияны берет. Мына ошондой эле бешиктен кабырга чейин илим изде деген сөздөр бар, хадистер бар. Ар бир мусулман билим алуу, ар бир мусулманга билим алуу парыз деген. Мына ушул сөздөрдүн бардыгын азыркы доорго келип такасак, мына уюлдук телефон көп болуп калды, уюлдук телефондон ойноп жатабыз деп окуучулар пикирин билдирди. Уюлдук телефонду, ушул масс медиа, мультимедиа, компьютерларын бардыгын керектүү, өзүнө керектүү гана убакытта колдонуп, керексиз эмес информацияны ажырата билүү да окуучунун билим деңгээлине, үйүндө алган тарбиясына, айлана чөйрөсүнө да байланыштуу болот. Мисалы, окуучу күнүнө 2 саат гана ошол эмеден пайдалана билиши керек. Өзү ажырата билиши керек да. Мугалим азыр фасилитатор, окуучуга жол көрсөтүүчү, направляющий. Биринчи орунда мурда мугалим, экинчи орунда китеп, үчүнчү орунда окуучу турса, мына азыркы 21-чи кылымда эсе биринчи орунда окуучу, китеп, анан мугалим турат да. Мына ошондой эле биздин балдарыбызды мен билимдүү жаштар болуп жетишет келечекте деймин. Кыргыздын дагы бир жакшы сөзү бар. Болор кулун желесинде жулкунат, болор бала бешигинде булкунат деп. Билимге албетте кыргыздын ичинен канча бир чыгаан адамдар чыккан, бул балдарыбыз дагы жетишип чыгышат деп ойлоймун. Ошондой эле балдарыбыз жакшы билиши керек. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген. Албетте мен ойлоймун ушул билимдүүгө дүйнө жарык болот деп. Анда жаштардын оюну калы. Келгиле кой. Жака. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан бир жакшы сөзү бар. Илим алган адамдын ошол баскан жолуна периштелер канатын жаят деп айткан экен. Билимдүүгө дүйнө жарык деген сурооңузга мен албетте деп жооп бергим келет.
Анткени мисалга алсак баардык атактуу адамдар, мисалы азыркы ушул заманда жаңы технологияларды, компьютерлерди ойлоп табаткан адамдар, биздин көптөгөн нускалуу китептерди жазган залкар жазуучуларыбыз, алар деле ушу кичинекей чагында биздей болгон, окуучу болушкан, мектептен окушкан. Алар деле бизге окшош адам. Аллах Таала баарыбызды бирдей жараткан, кулак берген, кол берген дегендей. Ал эми ошол Алла берген мүмкүнчүлүктөрдү, ошо Кудайыбыз берген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ошол өзүбүздү түздөп адам болуу бул өзүбүздүн колубузда деп айта алам да. Мисалы бул адам бул пенде болгондон кийин жаңылыштык кылат экен да дайыма. Жаңылыштык кылып, мисалы жалкоолук кылып көп нерселерден кур калып калат экен. Эгерде биз аракет кылып билим албасак, мисалы биз караңгы адам болобуз да, ушундай деңгээлде караңгы болуп, керек болсо ушул дүкөнгө барып бир нерсе сатып алалы десек дагы, мындай сылык мамиле кыла албайбыз, же болбосо ошол кополдук менен ошол өзүбүздүн караңгылыгыбызды көрсөтүп, ушунчалык бир деңгээлибизди түшүрүп алат экенбиз да. Ошондуктан билимдүү адамдар, салабаттуу адамдар дайыма бир сыйдын үстүндө жүрөт деп ойлойм да. Ошо пенде болгондон кийин дайыма жаңылыштык кылып, бардык эле адамдар ошондой болот экен. Мисалы биз бир жакшы адамды көрсөк, ушул жакшы адам экен, кандай эле адамдар ушундай адам болушат деп айтат экенбиз. Жок, эгерде адам чын жүрөгүнөн бир нерсени кааласа, жана ошого эмгектенип аракет кылса, ал биз деле мисалы ошол адамдай боло алат экенбиз да. Аракет кылсак, дайыма өзүбүздү өзүбүз тарбиялап жүрсөк, мисалы көчөдөн балким бирөөгө ороз үйлөп алдык, же апабызды тарынтып алдык. Ойлонуп, жок, бул жаман нерсе кылып алдым. Мен Кудай мага бир эле өмүр берди. Ушун татыктуу жашашым керек. Эмне үчүн бул өмүргө келдим деп ойлонуп, ушул катачылыгымды оңдоюн. Эгерде ушул бойдон кала берсем, мен балким бул адат болуп калат, балким ушул бойдон жаман адам болуп чоңоюп калам деп, мындай бир өзүбүз ой жүгүртүү кылып, ойлонуп, ошол каталарыбызды түздөп, ошол жашообузду жаш чагыбызда болобу, картайганга чейин мындай өзүбүздү түздөө менен болушубуз керек экен да. Мен мисалы идеальный жакшы адаммын. Мисалы мен кары картаңдарга жардам берип койдум, же жетимдерге кандайдыр бир кайрымдуулук жасап койдум деп мындай мактанып текеберчилик кылбай, бул мен жасаган нерсем аздык кылат. Кудай мага ушундай мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин эмне үчүн мен жардам бербешим керек? Ооба, эмне үчүн ушул мугалимдердин ушунчалык эмгек кылып бизди окутканын биз актап, ушул кийин бир жакшы адам болсок, ушул окуучуну мен окуттум эле, же ата энебиз ушул менин балам деп мактангыдай, кошуна колоңдор карачы тигинин баласы мындай экен деп айтса, ата энебизге кандай сыймык болуп, ушундай ушул баламды бекер тарбиялаптырмын, бекер өстүрбөптүрмүн, мен эмгегимди актап атат деп айткыдай кылып, бир жакшы иштерди жасашыбыз керек экен да. Ошо билим алуу менен гана ошол жакшы иштер билим алуунун аркасында келет. Илим алуунун аркасында билим албай ошо жалкоолукка берилип таштап салган адамдар мындай көп нерседен кур калышат. Мисалы кичинекей бала болсо деле, мындай маршруткада кетип баратса, мисалы чоң эле киши болуп туруп, бирок ошол өзүнүн жаман жактарын көрсөтүп, билимсиздигин көрсөтүп турса, ал ушунчалык улуу киши болсо дагы ошо кичинекей баланын алдында өзүнүн даражасын түшүрүп коет да. Баракелде, керемет. Жакшы. Мынакей, биздин дагы эжекебиз турат. Кыздар, балдарыңыз аябай ачылып, жакшы сүйлөп берип атат. Келиңиз, сиз эмне дейсиз бүгүнкү биздин темабызга? Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер биздин мектепке. Биздин мектепте ушундай жакшынакай окуучуларыбыз бар. Мен биология сабагынан сабак берем. Биология сабагынан тышкары дагы 1-2 класска адеп деген сабактан берем мен. Мен эми мынтип билим алуу өзүнчө бир максат, тилек, эңсөө. Бирок ошо алган билимди андан ары өзүңдүн адептүүлүгүң менен кошо иреттеп алып кетишиң да өзүңдүн колуңда. Эгерде адам баласы билимди алып, университетти бүтүп, дипломду алып, аны акырын сандыкка катып коюп туруп, өзүн туура эмес тарбия менен, туура эмес жашоо турмуш менен, туура эмес багыт менен алып кетсе, бул билимдүүлүккө жатпайт. Ошон үчүн билим менен ыйманды, адепти кошо айкалыштыра жүрүш керек. Чогуу алып кетиш керек. Адам баласы баары эле высшее образование болуп эле бүт баары эле университетти бүтө бериштин деле кереги жок. Өзүңө ылайыктуу окуу жайында окуп бүтүп туруп, бирок адам баласына ар дайым мен айтам, адептүүлүк керек, ыймандуулук керек. Чоң кызыл дипломдун кереги жок.
имандуулук керек, адептүүлүк керек. Сен улууларды урматташың керек, кичилерди затташың керек, ата энеге кандай мамиле кылганды аны билишиң керек, айлана чөйрөгө кандай мамиле кылганды аны билишиң керек. Ошол адебиң менен, өзүңдүн тарбия таалимиң менен, өзүңдүн артыңда келаткан бөбөктөрүңдү, сиңдилериңди, өзүңдүн бала бакыраңды ошентип тарбиялайсың. Анан мен окуу жайды бүттүм, менин кызыл дипломум барып туруп, орой мүнөс болуп, күрсүлдөп, мен дипломду бүттүм деп, тээ жака бурчка отуруп алып, чоң скамейкада термелип, эшиктен бирөө кирип келсе, ага салем алейгиң жок, эчтекең жок. Мен окууну бүткөм. Мен ушу зданияда иштеп атам, мен ушу эмедин чоңумун дегендин да кереги жок. Сен канчалык чоң болсоң, ошончолук ийкемдүү, ошончолук кичипейил болсоң, сенин чоңдугуң ошондо байкалат. Мен ошону айткым келет. Рахмат, барыңыз жакшы. Ошол биздин ойчулар айтып калышат, ошол билимдүү адам, ошол баягы жөнөкөй бир өрнөк дейт. Бул алманы будайды алсак болот дейт. Ошолор түшүн берген сайын башын чагын ийип, ушундай ийилип турат дейт да. Эжебиз айткандай, балким адан дагы өрнөк алсак болчудай. Келгиле анда жаштар. Ар бир адам айтып калышат. Мисалы үчүн мектепте окуган бала, 5 окуган бала дүйнөдө өз жашоосунда кыйынчылыктарга учурайт депчи. Ал эми мектепте жаман окуп 3 окуган бала көп нерсеге жетишет депчи. Эмне үчүн, эмне себептен ушундай болот? Эми туура азыр агайыңар айтты го, ошол макал туура да. Бирок мындай азыр чоң кысымда ойго салып койду, жөн эле адамдарды ойго салып койду. Баарыбызды ойго салып койду. Мындай да. Бирок ушундай болот деген мындай аныктама жок. Сөзсүз ушундай болот. Начар окуса жакшы жашоого жашап кетет, жакшы окуса начар болуп калат деген бир ушундай бир жашоонун немеси жок да, мындай практикасы жок. Андай эмес. Бирок ушундай учурлар кездешет. Начар окуп жүрөт, бирок жашоодо bir iyilikке жетип калат. Бизнесмен болуп кеткен. Мисалы бизнес леди болуп кетти. Пушкинге окшогон адамдарды деле билесиңер, көп сабактарынан начар окуган. Бирок анын жазгандары мына бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүккө үлгү да, мисалы. Жашоого ылайыкташуусунан да болуп калат да. Мисалы мындай китепти жатка билет, бирок ошону жашоодо колдонуп кеткенге келгенде кыйналып калган кишилер бар да. Ошондой кишилер ошондой жашоосунан орун таппай калат. Бирок мынтип ушундай кабыл алып албашыбыз керек да. Мен бир нерсени айта кетейин балдар. Мисалы, кичинекей бала жаңы тили чыгып элек, мындай чыгып жаңыдан тор болуп басып келаткан баланы айтып алып көрөлү. Ошого улуу киши мынтип айтат да: этет алдагы ысык, алда колуң күйөт. Салба колуңду дейт да. Бирок анын өзүнүн турмуштук баягы практикасы жок болгондуктан ал кишини укпай барып туруп, ысык десең деле болбой колун салып алат да. Эми бир жолу колун салып алганда эмне болот? Экинчисинде айтпасаң делечи ал айланып качып калат да. Ошон үчүн жашоодо могу китептен жаттаганыңды аны жашоодо колдоно билген киши гана ийгиликке жетет да. Ошон үчүн илимди мындай, бул илим деген мындай эмес экен да. Бул теориялык жактан илим алса бул жакшы, керек адамгачы. Бирок ошону жашоодо колдонуп кетүү, бул өзүнчө бир чоң бул искусство да, өнөр бул өзүнчө. Өзүнчө бул күчтү талап кылган, өзүнчө бир эмгек талап кылган нерсе да балдар. Ошон үчүн сиздин экөөңүздөрдүн тең бирөө суроо дагы туура, андай да болуп калат, жооп дагы туура да. Ошон үчүн алган илимибизди жашоодо колдоно билгенге аракет кылышыбыз керек. Жакшы, рахмат. Кошумча барбы? Алымча кошумча барбы? Мисалы үчүн анда жакшы окуган адам 5 алат да, сүйүнөт. А эгерде бир учурда бир нерсени аткара албай калып, 2 алып калса, ыйлап кыжалат болот. Ал эми 3 алган бала, кандай десем, 3 алса деле, 5 алса деле кыжалат, эч кандай кыжалат болбойт да. Ошол суроого да жооп бересизби? Сизде кандай болду эле? Эми ал 3 алган бала 3кө көнүп калган, мен ушундаймын депчи. Мен 3 аламан эмне деп көнүп калган дейм. Ал эч нерсе болбойт. Ал эми 5 алып жүргөн бала 5ке көнүп калган. Адамдар аны баары мактайт. Тегерек чөйрөсү мугалимдер мактайт, үй бүлөдө ата-энеси мактайт. Сен укмушсуң, сен тимене укмушсуң деп атат да. Анан эле 2 алып калды. Сен укмуш эмессиң деген баа келип калды да. Аны албетте аны ичи күйөт да, тызылдайт да. Ошон үчүн жашоодо көбүнчөсү жанагындай, сиз айткандагыдай, сабактан аябай жакшы алып жүрүп, бирок турмушка келгенде сүзүлгөндө сынып калган адамдар көбүнчөсү жашоодо сынып калат да. Ошон үчүн жашоодо бекем болуш керек. Баягындай жашоодо алы баягындай ишке ашпай калган ойлорго албетте кыжалаттаныш керек. Албетте ошого мындай переживать этип, мындай андан ары андай кылбаганга аракет кылыш керек. Туура. Жакшы. Азамат. Кол чаап коелу ушундай. Ойлонгон, толгонгон ушундай кыздар, балдарыбыз бар. Биздин Кыргызстандын келечеги кенен дегенден билдирет да.
Саламатсызбы, мен 9 Г класстын окуучусу болом. Мен айтып кеткеним бул айтып коет эмеспи, адам билимдүү болсо дагы, жалкоо болсо дагы мындай разница бар депчи, айырмасы бар. Мисалы алганда, например, билимдүү адам, эмгекти сүйгөн адам билет жолунчу бир кантип ийгиликке жетиш керек, жолдорун билет, бирок ошол жолдор менен кетет. А жалкоо адам ошол жолдорун билет дагы, анан ошол жолдун баарын өткүсү келбей, ойлонуп баштайт да, мындай батыраак кантип жетишчү болот депчи. Ойлоо менен мындай идея таап, мындай идеалдуу болушат деп ойлойм да. Жалкоо болсо да ошондой башка жолун таап, анан батыраак жетет го депчи. Ошоңош кетейин дегем. Жакшы, Азамат. Мен ушу учурдан пайдаланып мугалимдерге айта кетейин дедим, ыраазычылыгым. Бул аалым атмосферасында мугалим бар жок инсанга билим бере турган бир зат экен, бир гана. Мугалим бул эч унутулбайт экен, бул бизге туура гана багыт берет экен, туура гана илимди ошол окуп үйрөтөт экен. Кээ мындай замандаштарың, досторуң ушул кээде мындай мугалим эже агайлар баягы жакшы окусун, кечикпесин дейт да. Таза келсин деп анан кээде урушуп коет. Анан ошондойлор жаман көрүнүп, тартынып калган дагы окуучулар бар го, аларга эмне дейсиң? Аларга мен айтар элем, андай негативный ойлордон алыс болуңуздар. Себеби удалить этип салыш керек, себеби мугалимдер, мугалим эжекелерибиз бизге жакшы болсун деп гана ошол урушат. Биринчиден андай ойлордон алыс болуп, такыр эле андайды ойлобош керек. Ал мага билим берген, илим берген, ал менин мугалимим, урушканга акысы бар деген гана ойду ойлосо дейм. Ийгиликке жетет. Мен ушул учурдан пайдаланып жаштарга биздин мамлекетибиз сүйсүн деп айтып кетер элем. Кыргыз мамлекети бул тарыхка бай мамлекет. Биз кыргыздар, кыргыз жаштары аябай сүйүнүшүбүз керек. Биздин идеологиябыз бул Манас бабабыз. Манасты идеология кылып, кыргыздар качанкы замандан бери келатат. Кыргыздар 2 кылымдан баштап тарыхта жазылып келет. Кыргыз өнүп өсүп, кыргыз мамлекети өнүп өсүп гүлдөсүн деп. Рахмат. Жаштын тилегин берсек, жакшы. Саламатсыздарбы? Менин бул суроого оюм төмөндөгүчө. Мисалы үчүн бир мектепте жакшы окуган, жаман окуган окуучу болот. Мисалы үчүн жаман окуган окуучуга сен андайсың деп мурункудай эле адаттагыдай окубай келе берип, бир күн окуп келип туруп, мисалы үчүн 5 алып же 4 алып өз аракет кылса, анда жакшы жакка өзгөрүлүп, өз окуйм деген аракетте болот. Ал окуучунун өзүнүн аракетинен болот. Анан кийин ыйман жолунда да жүрүш керек. Экөөнү бир кылып, анан кийин көчө баласы болуп окууну таштап койгонда болбойт. Анан Нурсултандын сөзүн толуктай кетсем, мисалы үчүн биз уюлдук телефонун көтөрүп, китеп окубай койдук, жаман жактарга барып атабыз деди. Бирок окугандар да бар. Бирок телефонду кармап өзүнөн зависит этет. Мисалы үчүн телефон кармап туруп жаман жакка кирбей жакшы жакты чуклаган дагы адамдар бар. Мисалы үчүн телефондон көптөгөн жакшы китептерди ал жактан деле скачать этип алып, көчүрүп алып окусаң болот. Мисалы үчүн ар бир эле адамдын ою ар кандай. Мисалы үчүн жаман жакты десе, баары эле ойлошот жаман жак деп. Жакшы жагы деле бар телефон, жаман жак деп айта албайм. Жакшы жагынан деле билим алса болот демек. Жакшы жактан билим алса болот. Жакшы, баракелде. Урматтуу достор, эми биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Демек, эми кыска нуска жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү темабыз билимдүүгө дүйнө жарыкпы деп атабыз. Мынакей жаркылдаган кыздар, балдарды көрүп атабыз. Сөзсүз мындай кабар берет жакшы жагынан. Оюңар болсо айткыла, кергиле. Мисалы үчүн алыскы жактарда, жайлоо же башка алыс жакта жайгашкан айылдарда балдар сабакты телевизордон көргөнү боз үйдөн башка өзүнүн айылындагы эле эже агайлар берет да. Эмне үчүн ошо мамлекеттен аяка мугалимдер бөлүнүп, аяка алып барылбайт, жана ал балдар кандай тарбия алат да, ошондуктан. Ошондой суроо айтып атпайсызбы өзүңүздө? Билимдүүгө дүйнө жарыкпы?
маалыматың болсо, сенде маалымат болсо, дүйнөгө ачкычың болот. Ошондуктан ага айтып кеткендей, эгерде сен караңгыда баратсаң, свет же фонарик сенде жок болсо, эгерде сен билимиң болсо, аттаппы же акырын басып, сен сөзсүз ошол караңгыдан жарыкка чыгасың да. Ошондуктан билим алуу бул биздин парзыбыз. Мисалы үчүн, эгерде сен сабакка барып мечитке барбай калсаң, сенин парзың аткарылбай калат. Эгерде динге барып сабакка барбай калсаң, эжелерден уруш жейсиң. Ушул маселени кантип карайсыз ошого? Массалык маалымат каражаттарынын иш жүргүзүүсүнүн келип чыккан жыйынтыкта бизге ушундай көрсөтүп койгон. Мисалы Кыргызстанда 20 миң канча окуучу барбай калды деп атасыздар, ошонун бирөөсү кокустан ата энеси намаз окуган киши болсо, ошонун баардыгы массалык маалымат каражаттары барып, мына намаз окуган киши ушинтип баласын жибербей атыптыр деп, анын эмне үчүн экенин билбей эле айтып жатып калгандан болот. Ал белки 19 миң балдар эмне үчүн барбай атат? Сабакка эмне үчүн бара албай атат? Ал жөнүндө ойлогон жокпуз. Анан азыр сиздер туура айттыңыздар. Канчалык адам диндар болуп Кудайды тереңирээк тааныган сайын, ошончолук балдарым илимдүү болсо экен деп ниет кылат да. Мисалы мен өзүм аркылуу билем, Кудайдан канчалык корккон сайын ошончолук балдарым илимдүү болуп, ак менен караны, адал менен арамды, жакшы менен жаманды сиздер өзүңүздөр айткандай, адептүүлүк менен адепсиздиктин айырмасын так билип, ажыратып, бул жашоодо туура жакшы Кудайды ыраазы кыла турган, адамдарды ыраазы кыла турган жашоону жашаса экен деп аракет кыла баштайт. Ошон үчүн динге берилген адам баласын жибербей койбойт эмес, тескерисинче кубалап жүрүп, оку эле оку деп туруп окутат да ошондой балдар. Рахмет. Жакшы. Жаштар келгиле. Азыркы убакта депутаттардын көптөрү киминди да билбейт экен. Интернет боюнча аябай жайылып кетти. Бир депутатты көчөдөн кармап алып, киминди айтып бересизби деп ушинтип ырдап бериңиз десе, андай мындай ортосунан аягынан алып айтып бериптир. Ошол да болобу? Анан кошуп кетсем, Кыргызстанды кийинки жылдары кандай көрөсүздөр? Бизди деген Кыргызстан АКШ Кошмо Штаттарынан бир кылым артта калган деп айтышат го. Ошону кандай чечмелеп бере аласыздар? Урматтуу эжелер, агайлар, азыр окуучулар дагы чечмелеп жыйынтыктап берет да, келгиле. Саламатсыздарбы? Мен 9 класстын окуучусумун. Эми катасыз адам болбойт, бакасыз гүл болбойт дейт да. Ар бир адам ката кетирет, жаңылыштык кетирет. Анан ошол адамдардын ката кетирип атканын көрүп биз өзүбүздү оңдошубуз керек да, өзүбүздү бийлик жаттап алайын, билип алайын деп. Ооба. Мисалы үчүн бийликтегилерди карап алып эле, ай бул мынтип атат, мынтип койбой мамлекетке. Ар бир адам өзү ошол мамлекетке салым кошуш керек да, бийликке эле шылтала бербей. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал келтирсек, кетип баратып таштанды таштайбыз, кетип баратып сөгүп кетет балдар. Ошолорду кылбай, өзүн оңдоп, жандагы кетип бараткан адам катачылык кетирсе, кой антпе деп жакшы кеңештерин айтса жакшы да. Анан ар кимге эле шылталай бергенде болбойт деп ойлойм. Жакшы сунуш, жакшы сунуш. Келгиле. Өзгөрүү өзүбүздөн дейт го, келгиле өзүбүздөн баштайлы. Эми мен айтайын дегеним, колдо бар, алтындын баркы жок дегендей, азыр мисалы билим алуу үчүн бардык эле шарттар түзүлгөн. Мектептер салынып атат, китептер берилип атат, бардык керектүү буюмдар бар. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун 1-мугалим чыгармасын карасак, ал жакта ошол мугалим жок, мектеп жок. Эски эле бир сарайдын ичине саман төшөп алып, ошол керек болсо жазганга тактасы жок. Ошондой учурда дагы окуучулар билимге суусап, ошол билими жок эле жөн эле адам ошо өзүнүн билген нерсесин үйрөтсө, ошону билим алууга умтулушуп аябай жакшы сүрөттөлүп берилген да ошол жеричи. Анан ошол убакта өтө билим күчтүү болуптур да, азыркыдай парта жок, мындай сонун жылуу шарттар жок. Эмнеге алар жакшы окушкан? Эми канчалаган жылдар бою караңгылыкта жашашып, мындай алар деле башка адамдардай болуп, билимдүү болуп, өзүлөрүнүн укуктарын билип, мындай татыктуу адам болууну каалашса керек деп ойлойм. Анан азыркы учурда мисалы биздин эжекелерибиз деле айтып калышат, ошол өзүбүз студенттик кезибизде өзүбүз акчабыз жок, курсагыбыз ачка жүрсөк дагы ошо стипендия алсак, биринчи стипендиябызга ошо китеп алып окучу элек, же болбосо ошол үйдөгү бардык жумуштарды жазачубуз, керек болсо кой кайтарчубуз деп айтып калышат да. Силер колубуз кандай? Колубуз бошобой калды деп ар кайсы шылтан айтып окубайсың ара. Биз керек болсо ошо кой кайтарып жүрүп, ошол китебибизди кучактап окуп, эжеге айтып берчи деп айтып калышат. Мисал ошондой эле карап көрсөк, чынында азыркы окуучулар жалкоо, ошо бардык берилген ушул условиялар турса дагы окубай жатышат.
Менин айтайын дегеним, биз билбейбиз, балким бизге канча өмүр берилген, балким эртең бул дүйнөдөн өтүп кетербиз же, убактыбыз аз эле калгандыр. Ошондуктан мүмкүнчүлүк колдо турганда аны пайдаланып калуу керек деп ойлойм. Билим берип жаткандан кийин ошо татыктуу окуп алалы деп окуучуларды үндөгүм келет. Анткени эртең эле мисалы мектепти бүтүп кеткенден башка окуу жайларга тапшырсак, ошол өзүбүз эле кыйналып калып, ошондо окуп албаптырмын, ошондо эжекемдин айткан сөзү туура экен деп, ошол аттин кылып өкүнбөйлү дегим келет. Ошо бир балдарга мотивация берип кетким келет да, ошондой. Рахмат. Жакшы. Келиңиз эже. Мен бул кыз айтып кеткендей, ушул биз окуп жүргөн маалда эч кандай телевизордо билим деген передача жок болчу. Эч кандай телефондор жок болчу. Бир телевизор бар болчу, бир телевизордо 4 канал гана иштечи. Аны да чуркап барып переключать этчибиз. Жаткан жерибиз общежитие болчу. Алган стипендиясы 33 эле сом болчу. Биз ошондо эртең мененки 8-тен саат 4 кечки 5ке чейин окуп, 5те келип бирдеме шам-шум этип алып туруп, кайра университеттин читательный залына кирип, ошол жерден саат түнкү 10га чейин, пока зал жабылганча ошол жерден сабак жазчыбыз. Анан кайра келип та кимеребиз жазып алдык, келгиле берчи көчүрөлү деп, түнкү 2-3кө чейин общежитияда сабак окучубуз. Мен азыр бир макал айтсам буларга катуу тийип калат. Бай эшектин жүгү жеңил болгон сайын жаталак болот деген макал ушуларга туура келип атат. Баракелде, көп жашаңыз. Ушундай биздин эжелерибизден үлгү алыш керек, өрнөк алыш керек. Рахмат, жакшы. Мына бүгүнкү көрсөтүү өтө тарбиялык мааниси чоң көрсөтүү болду. Мына агайыбыз да аябай өзүнүн баалуу сындуу кептерин айтып, жаштарыбызга тарбия үлгү боло алды деп ойлоймун. Балдарыбыз мына азыр ушуну менен азыркы көрсөтүүдөн түшүнүштү. Илим менен, билим менен тарбиянын, адеп ахлактын эриш аркак экенин. Экөөнү гана тең алып барганда гана бала ушул жанагы инсандык сапаты толук болот экенин түшүнүштү. Анан балдар азыр көчөдө таштанды таштайт тигил бул дегендериңердин бардыгын бирөөнүн адебин оңдоймун деп өзүңөрдүн адебиңерди бузуп албашыңар керек деп айтамын. Өзүңөрдүн жүрүм турумуңар менен, сүйлөгөн сөзүңөр менен, кылган ишиңер менен үлгү болушуңар керек деп ойлоймун. Жакшы агай, жыйынтыктоо сөз сизде. Эми эжекелер чоң рахмат, ушинтип балдарды окутуп атасыздар. Биздин бала мурдагы мектеп окутуудан системадан бүгүн оор. Биз туура түшүнөбүз. Эмнеге дегенде мурда биз милдет дегенди билчү элек. Мисалы мугалимдин астындагы окуучу милдет дегенди билчүбүз, бирок укугубуз дегенди биз такыр билчү эмеспиз да. Ал эмне деген түшүнчө эмес, укугубуз деген билчү эмес. Ошон үчүн биз мугалимдин астында мындай милдетибиз бар деп аракет кылып, окуп, мындай ошо жетишкенге аракет кылчубуз да. Мен айтат элем, бүгүн биздин мамлекетибиз укуктарын талашкандардын эмес, биздин мамлекетибиз милдеттерин билгендердин мамлекети болуш керек да. Ошондо менин оюмча ушул билим алуу дагы тереңдейт. Бул нерсе мамлекеттик деңгээлде системалык түрдө жүрүш керек. Анан кийин эми жанагы бул кыздарым айткандай кимди билбей калат деген бул мисалы мындай нерсе да. Биздин мамлекетте эмне баалуулуктар бар. Кандай кылсак мекенчил болгон болобуз, кандай жашасак мекенчил болбогон болобуз деген бир калыптанган түрдө балдарга, адамдарга жеткен бир система жок болуп атат да. Ушул туура эмес дегенчи. А кээ бир адам мисалы бийликтин башына деле жетип калып атат, же болбосо атактанга деле жетип калып атат, бирок кандай болгондо мен мекенчил болом, кандай болгондо мен туура болом деген нерсе анын оюнда барбы жокпу биз билбей атабыз да. Ошон үчүн бул мамлекет деңгээлде жүрө турган иш. Бирок сиздердей жаштар Кудай буйруса ошондой системаны курат деген жакшы ниеттебиз. Анан мен эми дайым айтып келем, силер биздин муунга өтө көп мындай ишенбеңиздер, себеби дегенде биз багы союздун тарбиясын көрүп келатып, союз бузулган убакта жашап калдык да, калыптанып калдык. Ошондуктан сиздерге бирок биз ишенебиз жаштаргачы. Сиздер бир мындай төрөлүп чоңой баштагандан баштап эле кандай болгондо жакшы болот дегенде бир калыпты үйрөнүп келатасыңар. Ошон үчүн сиздерге ишенебиз. Анан кийин эми бул жерде бир сөз айтылып кетти, мурда ырчы болгон деп, анан кээ бир айтат экен, ал тиги молдо болуп кеткен деп. Мен молдо болуп кеткен эмесмин. Ал үчүн өзүнчө илим керек, ал үчүн өзүнчө окуш керек. Ал деген башка система, бирок биз ушул парзыбызды аткаралы Кудайдын астына деген мусулманбыз. Ошондуктан ошол эме болбосун, бир ошол жанагы припевти ырдап, кимдин припевин ырдап берейин, убакыт аз болгондуга байланыштуу. Алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда,
гүлдөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, замандаштар, сиздер Орок орто мектебинин жалпы окуучуларын жана эже агайлардын сөзүнөн ортоктош болуп, билимдүүгө сөзсүз дүйнө жарык экен биздин жаштарыбыз. Акыл жаштан асыл таштан дейт. Ушул жаштар жана эже агайлар даана айгинелеп берди деген үмүттөбүз. Булардан дагы жакшы нерсесин алып, буюрса жакшы чечимдерди чечип алат деген дагы ойдобуз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Кийинки оодон амандашканча саламаттаңыздар.